Биз акыры барып туруп ошол багынган империя биздин арабыздан миңдеген, керек болсо 100 миңдеген адамдарды кырып кете берген. Жириновский декабрда айткан болчу. Февралдын 22-синде түнкү саат 4-тө чабуул башталат Украинага деп, орусча Киргизиядан баштайбыз деп, башталат деп далилдеген болчу. Биздин айла жок деген пикирге, түшүнүккө жана алсыздыкка моюн бергенибиз биздин эң чоң көйгөйүбүз, каталыгыбыз жана маңкуртчулугубуз. Санкция деген бул биз силерди колдобойбуз. Биз силерден сатып албайбыз жана силерге саткыбыз да келбей калды. Силер менен соода кылбайбыз, мамиле түзгүбүз келбейт деген кандайдыр бир суук мамиленин белгиси жана чечими. Орус тарап атайын операция деп атап атат, специальная операция деп. Көпчүлүк сөз эркиндиги бар өлкөлөрдүн саясий жетекчилери дагы, эли серепчилери, журналисттери агрессия деген сөздү эле колдонуп атышат. Рубль болсо алсыраганы алсырайт дагы, ким билет, бул 150-нün тегерегинде болобу, $1 үчүн рубль, же болосо кайсы бир дагы каталардын саны көбөйүп кетип 500 болуп кетеби, 1000 болуп кетеби, аны эч ким өз билбейбиз. Саламатсыздарбы, Политклиника медиасынын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн Украинадагы акыркы кырдаал, анын Кыргызстанга тийгизе турган таасири тууралуу сөз кылабыз. Бизде бүгүн конокто коомдук ишмер, мурдакы министр Эмиль Умуталиев конокто болмокчу. Студиябызга кош келипсиз, Эмиль мырза. Биринчи эле суроом ушундай болсун. Украинадагы акыркы кырдаалга кандай баа берип жатасыз? Сиз байкоо салып атасызбы? Эми жалпысынан бул күтүлгөн нерсе болчу, болгондо дагы көп убакыт, көп жылдар мурда эле күтүлгөн нерсе болчу. Бирок конкреттүү түрдө кандайча ишке ашырылып атканы бул Орусия менен Украинадын ортосундагы мамилеге кандайча күч колдонулуп атканы бул баары бир күтүлгүс нерседей кабыл алынат экен. Абдан оор ахвал, анан азыр бүт дүйнө жүзү азыр көңүл буруп турат. Биз гана эмес, өзгөчө кошуналары биздин көңүлүбүз мурдакыдан да көбүрөөк азыр бурулуп, баардыгыбыздын тең кандайдыр бир түшүнүктөрүбүз такталып, же болбосо түшүнгөнгө аракет кылуу заманыбыз келди окшойт. Бардыгы телегей тегиз эмес. Негизи бүгүн Украинаны жалгыз калган өлкө катары сыпаттап атышат да, анан мына ишенген батышыңар таштап кетти деген сыяктуучу. Батыштын позициясы бул жерде кандай болуш керек эле? Кандай болуш керек эле деп мен сынтак албайм, бирок жалгыз калды деген бул жаңылыштык. Эгерде түздөн түгүс бүгүн баары тең эле кире калып Украин тарапта согушка катышпаса дагы, бирок Украин тарабында дүйнө жүзүнүн көпчүлүк өнүккөн өлкөлөрдүн баардыгы биргиликте болуп калганы бул факт. Буга чейин эле бул окуялар бир нече күн мурда башталган окуялардан мурда эле демократиялык өлкөлөрдүн алдыңкылары бир тилге келишип калышкан. Алардын оюнда биринчи ирет 45-жылдан кийин дүйнө жүзүндөгү орнотулган эрежелер, мыйзамдуулук, эл аралык келишимдер сөзсүз түрдө корголуш керек деп. Кээ бир учурларда кандайдыр бир, мисалы, Грузияда 2008-жылы байкамаксан болуп, же болбосо анча
көп маани бербей, аз каршылык менен эле тим болуп коюшса, бул жолу бул Европага өтө жакын, Европанын борбору деп да аталып, анан Европанын коопсуздугуна түздөн түз коркунуч болуп атат. Дүйнө жүзүндөгү эрежелердин баардыгы ураган турат. Ошондуктан биз эрежеге, келишимге жана мыйзамдуулукка жана демократиянын баалуулуктарына бирдиктүү туруп беребиз деген сөзгө келишкен. Бул күндөрү болсо, бул күндөрү бүт Европа биримдиги жана ага кошулган түштүк чыгыш Азиядагы батыш өлкөлөрү деп аталган Жапондон баштап бүт өнүккөн өлкөлөр, Азия өлкөлөрү дагы, андан тышкары башка Америка континентиндеги өлкөлөр баары бирдиктүү азыр Орусиянын бул учурдагы кылган иштерин токтотуш керек деп үн кагып атышат. Негизи эле Орусия ушул аскердик аракеттерди баштаардан мурда бизде башка арга калбай калды, биз ушундай кадамдарга барганга мажбур болуп атабыз деди да. Ал кайсы негизде ошол сөздөрдү айтып атат. Анан негизи эле Орусиянын көздөгөнү эмне бул жерде? Бул сөз мен үчүн түшүнүктүү же түшүнүктүү эмес десем болот. Түшүнүктүү эмес, анткени мен эч бул сөздөргө ишеничтүү далил же түшүндүрмө көрө албай турам. Түшүнүктүү дегеним анткени бул күтүлгөн нерсе, анткени Орусиянын ичиндеги оор акыбал ушунчалык курчуп күчөп, элдин баардыгынын кандайдыр бир айласы кетип турган мезгилде классикалык түрдө башка өлкөлөрдө эле мурдакы авторитарлык режимдер көбүнчө же болбосо 20-кылымга чейинки баардык империялар, державалар 21-кылымда ушу тоталитарлык күчкө ээ болгондор Орусиядагы империя катары бир нече жолу колдонгон. Ички саясий акыбалдан элин алаксытыш үчүн сөзсүз түрдө тышкы душманды ойлоп чыгарып, жана тышкы душманга баардыгынын көңүлүн буруп алаксытчу. Мына ошондой учурдун кезеги келди окшойт. Мен эстегенден мурда эң акыркыларын эле эстеп көрсөк, 2008 жылы Грузия менен ошондой кол салуу, анан кийин Грузиянын эки жерин басып алганга бир көмөк көрсөтүшкөн, Абхазия менен Осетияны. 14-жылы Крым, Севастополь, анан Луганск, Донецк болуп уланды. Эми мына бул жылы ушу түздөн түз чоң чабуул, аны орус тарап атайын операция деп атап атат, специальная операция деп. Көпчүлүк сөз эркиндиги бар өлкөлөрдүн саясий жетекчилери дагы, эли серепчилери, журналисттери агрессия деген сөздү эле колдонуп атышат. Биздин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Владимир Путиндин сүйлөшүүсү, телефондук сүйлөшүүсү орун алганын билдик. Биздин президенттин администрациясы ушул учурдагы актуалдуу болуп аткан окуялар, анын ичинде Украина окуялары талкууланды деген эле учкай маалымат берди. Ал эми Россия тарап ушул окуяларда Орусиянын позициясын Кыргызстан колдоду деп билдирди да. Сиз бул маалыматтарды кандай баалайсыз? Анан негизи эле Кыргызстандын позициясы кандай болуш керек эле? Менин оюмча, кырдаал ушунчалык оор. Биз ар кимибиздин кандайдыр бир пикирибиз бар, оюбуз бар. Баардыгы бирдей болбошу мүмкүн. Азыркы күндө биринчиден эч качан бирдей болбой калышы мүмкүн. Болбой эле койсун, баардыгыбызды багындырып бир пикирге келтирбей эле койсун. Кандайдыр бир күч биздин ой эркиндигибиз, талаш тартышыбыз же болбосо пикирибиздин айырмачылыгы дагы корголсун.
Экинчиден мен ушундай учурда бир 3 позицияны сунуштайт элем. Идеалдуу, реалдуу, анан ортосунан бир прагматикалык эгерде мүмкүн болсо. Идеалдуу деген бул шартка карабастан эмнени тилейт элек. Мен Кыргызстандын эгемендигин биринчи иретке астыга коет элем. Экинчиден биздин элибизге башка өлкөлөрдүн ортосундагы кандайдыр бир талаштар болсо, биз сөзсүз түрдө өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгыбызды көздөп, бирок улуттук кызыкчылыгыбыз кайсы тарапта? Авторитарлык режимдердин көндүрүү, элди багындыруу тарабындабы, же болбосо мамлекет эл үчүн кызматчы болуп бериш керек деген демократиялык баалуулуктун жана ар бир кишинин сөз эркиндиги корголсун, ар бир кишинин эркиндиги корголсун, эркиндигине тиешелүү укуктары корголсун, жана кеңири калктын ой пикири кызыкчылыгы эске алынсын дагы, бийликти кармап алгандардын гана кызыкчылыгына бардыгын багындырбаш керек деген баалуулуктарга карманышыбыз керек эле да. Эгерде ошондой баалуулуктарга кармана турган болсок, идеалдуу түрдө, анда биз демократиялык өлкөлөрдүн байкубатчылыгынын сырларын көбүрөөк үйрөнгөнгө аракет кылып, алар менен кызматташканга умтулушубуз керек эле. Реалдуу көз караш. Биз Евразиялык экономикалык бирикмесиндебиз, ОДКБнын бирикмесиндебиз. Бул бирикмелер авторитарлык режимдердин бирикмеси. Эң эле демократияга умтулган, демократия деңгээлине жете элек 30 жылдан бери, бирок демократияга кандайдыр бир мурда умтулуусу бар, бул Кыргыз болгон. Бирок бүгүнкү күндө биз дагы ошол демократияга умтулуустан баш тартканбыз. Былтыркы жылдан баштап бүгүнкү күндө ошол авторитарлык режимдердин, авторитарлык лидерлердин кучагындабыз. Ошондуктан реалдуу көз караш менен караганда биз өзүбүздүн эркиндигибизге кайрылып келе ала электе кандайча коопсуздугубузду сактап калабыз жана кандайча эгемендигибизден айрылып калбашыбызды көздөшүбүз керек. Кайсы жол менен аны толук бойдон эч ким биле албайт, бирок ынтымакка умтулуу сөзсүз түрдө ички аракеттердин бир себептеринин бири болуш керек. Прагматикалык десек, үчүнчү көз караш, бул арасындагы ушу идеалдуу менен реалисттиктин ортосунда прагматикалык көз карашты эгерде түшүнгөнгө аракет кылсак, биз эч качан идеалдуу көз караштан баш тартпашыбыз керек. Анткени эркиндикти курманчалыган адам же эл ал коопсуздугунан да айрылат, өмүрүнөн да айрылат. Ошондой эле жамаат, коомчулук, өлкө эгерде өзүнүн эгемендигине кайдыгер мамиле кылып койсо, кайсы бир коркуу сезиминен, анда ал өлкө эгемендигинен да айрылат, коопсуздугунан да айрылат. Баары бир убактылуу жан багуу мүмкүнчүлүгү эң тайыз деңгээлде. Тарых көп жолу муну далилдеген. Баягы кайсы бир кишилерибизди сактап калабыз, элибизди сактап калабыз деп багынып берген элдер акыры элинин да кырылганына күбө болгон. Биз 16-жылы болобу, 1860-жылдары болобу, 1916-жылы болобу, 1917-жылы болобу, 20-30-жылдары болобу, биз кандайдыр бир компромисстерге кимдир бирөөнү коргоп калабыз, сактап калабыз деген актоо оюбуз, кадамдарыбыз аягында баары бир көптөгөн өлүмдөргө дуушар болгонубуз бул факт. Биз акыры барып туруп ошол багынган империя биздин арабыздан миңдеген, керек болсо 100 миңдеген адамдарды кырып кете берген. Ошентип аны салыштырыш мүмкүн эмес. Бирок андай жол менен намысты дагы коргоп калыш, эркиндикти гана эмес, намысты дагы, өмүрдү дагы коргоп калыш бул күмөн саноо. Бул далилденген нерсе эмес.
Көбүнчө кайра тескери жагы далилденип атат. Эгерде намыстан айрылган киши болсо же болбосо өлкө болсо, алар акыры өзүнүн коопсуздугунан дагы, элдеринин өмүрүнөн дагы айрылып атышат. Ошентип биз идеалдуу позициядан, баалуулуктан, умтулуудан эч качан чыккынчылык кылбай, андан баш тартпашыбыз керек. Бирок ооба реалдуулукка калчап, акыл менен калчап, мустак мындай эмоцияга берилбестен, эл менен көбүрөөк кеңешип, элдин сөзүнө таянып, элдин ичинен чыккан түрлүү ойлорду коргоп, бирок мүмкүн акылмандуулук кылып, кандайдыр бир баланстарды табууга аракет кылып, өзүбүздүн ордубузду ушул регионалдык коопсуздукта жана геосаясаттык коопсуздукта табууга милдеттүүбүз. Геосаясаттык коопсуздукта мен ойлойм, биз ушул акыркы 10 жылдыктагы бир беттүү болуп атканыбыз бул элибизге, келечегибизге чыккынчылык болгон. Ошондуктан биз бүгүн кайра балансты тапканга аракет кылышыбыз керек. Бүт дүйнө жүзү биригип атканда, ошол бүт дүйнө жүзү менен кандайдыр бир жолубузду таап, мамилебизди орнотушубуз керек, биз четте калбашыбыз керек. Экинчиден, регионалдык коопсуздукта биз тегерегибиздеги бардык кошуналарыбыз менен бүгүн тыгызыраак мамиледе болгонго аракет кылышыбыз керек. Сөзсүз түрдө ошол эле Өзбекстан менен, сөзсүз түрдө Казакстан менен, сөзсүз түрдө Тажикстан менен дагы аракетибизди үзбөшүбүз керек. Тажикстан менен дагы мурдакы жылдардагы ынтымакты кайра калыбына келтиргенге аракетибизди токтотпошубуз керек. Бүгүнкү кырдаалда негизи нейтралдуу позицияны карманып калыш мүмкүн беле? Ал кандай мындай коркунучтарды жаратмак эгер ошондой позицияны кармансак? Мүмкүн. Саясий риторикада мындай курч же болбосо шашылыш сөздөрдү, кадамдарды жасабай, балансты карманган пикирлерди же кадамдарды нейтралдуу деп атасак, анда бул бизге жарашат. Бирок нейтралдуу дегенди да түшүнүш керек да. Бул кандай нейтралдуу? Эгерде биз кайсы бир өлкөнүн эгемендигине кол салынганын көз көрүнө билип турсак, биз анда өзүбүздүн дагы эгемендигибизге кайдыгер мамиле кылгандай болуп калабыз. Бизге белгилүү да, бул бизден жашырылган эмес. Жириновский көп жылдан бери тизип алып бардыгыбызды санап келатат. Силердин баардыгыңардын тең эгемендигиңер бул биздин силерге берген белегибиз деп жетекчилери улам бирөөнүсү коштоп айтып келатышат. Ошондуктан кайсы бирөөбүздүн эгемендигибиз эгерде четке кагылып, кайра басылып, колониалдык режимге айландырылып калса, анда биздин дагы, Кыргыз Республикабыздын дагы эгемендигибизге кезек экинчи, үчүнчү орунда туруп калганы бул белгилүү. Керек болсо Жириновский декабрда айткан болчу. Февралдын 22-синде түнкү саат 4-тө чабуул башталат Украинага деп. Ошондой эле болду. Бирок ошол эле Жириновский ошол эле күндөрү жарым жыл мурда, 3-4 ай мурда, жарым жыл мурда айтып чыккан сөзү бар болчу. Бүт мурдакы СССР аймагындагы бизге багынган жерлердин баардыгында тең от чагылат. Анан терип чыккан болчу. Теги Балтика, Молдова, Кавказ, Украин деп, анан Борбордук Азияны Средняя Азия деп сүйлөгөн. Анан Средняя Азияга келгенде орусча Киргизиядан баштайбыз деп, башталат деп далилдеген болчу. Менин байкоомдо акыркы 15-20 жылдан бери Жириновскийдин айткан сөздөрүнүн баары
1 жылдан кийинби, жарым жылдан кийинби, же болбосо 7 жылдан кийинби ишке ашып келатат. Ишке ашпаганы жок. Айтылган сөздөрүнүн баардыгына кайдыгер мамиле кылгандар чоң жаңылышта. Бул наивдүүлүк жана жоопкерсиз мамиле. Жириновскийдин ар бир сөзү акыры ишке ашып келатат. Ошон үчүн биз Кыргыздын эгемендигин, Кыргыздын эркиндигин көздөшүбүз керек дагы, өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгыбыздан азыр таянып ошондон иш чара көрүшүбүз керек. Анан ошол эгемендикти сактап калыш үчүн биз баш ийишибиз керекпи бирөөнүн күч салганына, же болбосо эгемендикти коргоон элдер менен бирдиктүү кандайдыр бир тең салмактуулукту кармаганга мүмкүн жумшак дипломатия менен, мүмкүн баланстуу изденүү жумшак аракет менен, дипломатиялык аракет менен. Бирок биринчи ирет биздин эркиндигибиз жана эгемендигибиз биздин оюбуздан эч качан чыкпаш керек. Эч качан кайсы бир кызыкчылык же коркунучтун себебинен биз өзүбүздүн намысыбызды, эркиндигибизди, эгемендигибизди балтырчыкпашыбыз керек. Ошол эле учурда биздин көптөгөн мигранттарыбыз Россияны жердеп жүрөт. Анан ушул кырдаалдар мигранттарыбызга зыян тийип калбасын дегендей пикирлер байман-бай айтылып атат да. Биз ушундай кырдаалда кантип мындай Орусиядан көз карандысыз боло алабыз? Альтернативдүү жолдор барбы башка? Мен эч качан массалык түрдөгү ошо элибиздин бул жерден оокат таппай башка жерден оокат изденүүсүнө кошулган эмесмин, колдогон эмесмин. Бул биздин илгерки каталарыбыз, бүгүнкү күндө дагы акыл эсибиз жетпей, ага толук керектүү иш чара көрбөй, өзүбүздүн жерибизден көбүрөөк жумуш орундарды ачууга акылыбыз жетпей, эркибиз жетпей турган кемчиликтерибиздин бири. Ошол кемчиликтин натыйжасында ушундай көйгөй болуп калаарын бүгүн эмес, 10 жыл мурда, 20 жыл мурда айтып жүргөн кишилерге мен дагы кошулчумун, мен да ишенчимин. Эми ошол каталардын аркасынан бул көйгөй болуп калды, ошонун туткунундабыз деген нерсе бул каталардын аркасынан келген натыйжа. Ооба, миңдеген, 100 миңдеген мигранттар гана эмес, дегиле кыргыз кишисин, кыргыз жаранын биз эч жерден эч кандай коркунучка же туткунга алдырбашыбыз керек. Бирок биринчи ирет биз Кыргыз Республикасынын эркиндигин, эгемендигин сактап калышыбыз керек. Эгерде Кыргыз Республикасынын эркиндиги, эгемендиги сакталып калса, анда биз башка өзүбүздүн элибизди, кишилерибизди, жарандарыбызды коргогонго, күч жумшаганга алыбыз жетер. Баягы самолетто жакшы мисал бар. Көп кишилер самолетко биринчи отурганда кичинекей баласы менен отурса, эгерде кокустан бир кырсык болуп калса, кимди коргош керек дегенде, жөнөкөй кишилер элден мурун баланы коргош керек деп ойлошот. Баланы анан өзүн деп. Бирок бул илимдин негизинде далилденген нерсе. Баланы коргойм деп өзү жабыркап калса, анда баласы да корголбой калат. Ошон үчүн ал жерде эреже бар, бардыгына сунушталган. Биринчи ирет энеси, атасы өзүн коргош керек. Анан кийин баласын коргош керек. Болбосо баласын эч ким коргой албай калат андан ары. Ошондой эле Кыргыз Республикабыз биздин эне жерибиз. Ошондуктан эң биринчи ирет биз эне жерибиздин эркиндигин, коопсуздугун ойлошубуз керек. Анан ошол коопсуздугуна ээ болгон эне жерибиз башка уул кыздарын дагы, жарандарын, эгерде жарандыгы калган болсо, эгерде Кыргыз Республикасына жаран болом, Кыргыз Республикасына тиешем бар дегендер болсо, анда аларды дагы коргогонго аракети жетер. Бирок эгерде өзүнүн эркиндигинен, коопсуздугунан айрылып атса, кайсы бир алыста жүргөн, кайсы тетиги Арктикада болобу, Антарктикада болобу, Африкада болобу, ошону коргойм деп өзүнүн эгемендигинен айрылып калбаш керек да эч качан. Биринчи ирет Кыргыз Республикасынын эне жерибиздин коопсуздугу, эркиндиги, эгемендиги корголуш керек. Альтернативдүү жолдор боюнча айтсаңыз да, биз азыр көп жагынан Орусиядан көз карандыбыз да, экономикалык жактан, коопсуздук жактан, биз Орусиясы жок өзүбүздү коргой алабызбы бүгүнкү күндө?
Бул түшүндүрүүгө эң татаал суроолордун бири, анткени 150 жылдын ичинде баягы индивидуалдык психологияны өзгөчө жаштар, анан өзгөчө аялзат жакшы тааныйт эмеспи? Прирученная беспомощность деген сөз кыргызча кандай которулуп жүрөт? Атайын үйрөтүлгөн. Атайын үйрөтүлгөн алсыздык. Ошо атайын үйрөтүлгөн алсыздык бул зордук, зомбулукка жол ачып берет экен. Көнүп берет экен, мазохист болуп берет экен. Анан садисттик эмеси бар, мүнөзү бар зордукка макул болуп берет экен. Ошондой эле массалык психологиянын принциптери бирдей. Эгерде үйрөтүлгөн алсыздыкка моюн бере берсек, анда бизге күч сала турган күч эркин, кенен, эки жагын карабай күчтү колдоно берет улантып эле. Ошондуктан эркиндик биринчи ирет биздин ой маанайыбызда жана тилегибизде жана баалуулуктарды түшүнгөнүбүздө. Эгерде биз баалуулуктарды түшүнө алсак, кайсы баалуулукту коргойбуз? Биз адамдардын сабалып, кишилердин өздөрүнүн жарандарын, көпчүлүк жашоочуларын куугунтуктап, кулдукка айлантып, анан кийин бийликке ээ болгондор эле байып, ошолорду кулдукта кармап тура берсин деген баалуулукка багынсак, ал бир жөн. Жок, биз эркин жашаган элдердин, эркиндиктин аркасынан байкубатчылыкка жетишкен элдердин арасына кошулгубуз келет десек, анда ал башка жол. Анан ошол түшүнүктүн аркасынан биз эгерде акыл эсибизде, ниетибизде эрк пайда болсо, эркиндикке болгон эрк пайда болсо, анда ошол эрктин негизинде жолдор сөзсүз түрдө табылат. Жолдор бар, ал жолдорду башкалар тапкандай биз деле таба алабыз. Анын мисалдары, далилдери бардыгы тең даяр эле. Бирок биринчи ирет ошо үйрөтүлгөн алсыздыктан баш тартканга саясий эрк керек да. Кишилик, индивидуалдык, коомдук, жалпы коомчулуктун эрки жана өлкөдөгү бардык жашоочуларыбыздын ооба талапты биз саясий эрктен күтүшүбүз керек. Же болбосо саясий эркти талап кылып, жумшак жолу менен, сүйлөшүү жолу менен, колдоо жолу менен. Мен бүгүнкү күндө бардык биздин саясий чечүүчү күчү бар замандаштарыма жана мекендештериме колдогум келет. Эгерде алар бүгүнкү күндө эркин жашаган элдерге колдорун уялбай суна башташса, алар менен алакасын үзбөй мамиле түзө башташса, мен аябай колдоп кошулгум келет. Ошондой кыргыз элинин эгемендигине жана келечегине керектүү дүйнө жүзүндөгү татыктуу досторунун санын көбөйтүшүнө салымды кошконго эч кимибиз аябайт эле. Көп кишини үгүттөйт элекпиз да. Азыр эми ушул окуялар, Украинадагы окуялар кандай болуп бүтүшү мүмкүн? Сиз мындай сценарийлерди ойлоп көрүп атасызбы? Алыс кетпей эле коелучу. Бул биздин жерибизден кичине өтө жакын болбой тургандыктан биз алардын ордуна көп сөз сүйлөгөндөн баш тартып тургум келет. Бирок макул, биз билгенибиз бул дүйнөлүк илимдин, дүйнөлүк тажрыйбанын негизинде да эмне менен барып бүтөт? Сөзсүз түрдө күнөөлөнгөн жетекчилердин, ушул согуш аракеттерине салымын кошкон жетекчилердин аттары көп элдердин макулдугу менен кандайдыр бир тизмеге тастыкталып калып атат. Акыры барып туруп булар же тарыхта гана күнөөлөнмөк түгүл, булар кандайдыр бир жоопкерчиликке тартыла башташты. Мына бүгүнкү күндөн баштап санкциялар алар жеке аттарына дагы жарыяланды, балдарына дагы жарыяланып атат. Булар бүгүнкү күндө мүлктөрүнөн дагы айрылат, сырткы башка жерлердеги болгон мүмкүнчүлүктөрү, эркиндиктери дагы башка элдер аларды жолотпойбуз деген чечимдерди кабыл алышты. Бирок анысы менен бирге алардын
күчү жеткен элдери, жерлери дагы жабыркап азыр. Анысас келгенсип мына Кыргыз жерине дагы терс таасири жана залакасы тийди. Кече өзүм маалыматты укпастан баягы банктын ичине кирип барып, доллардын 80 болуп, евронун 100 болуп турганына күбө болдум. Мен түшүнөм, бул күтүлгөн нерсе, бул акыркы 80 болуп 95 болуп кетти. 95 болуп кетти. Өйдө ылдый боло берет. Азыр кичине өйдө болот, кайра ылдый болот. Бирок негизинен бул артка кетпес, алдыга гана жылуу тренд болуп кетти. Эми биздин сом рубль менен аябай жанаша жүрөт. Рубль болсо алсыраганы алсырайт дагы. Ким билет, бул 150-нün тегерегинде болобу, 1 доллар үчүн рубль, же болосо кайсы бир дагы каталардын саны көбөйүп кетип 500 болуп кетеби, 1000 болуп кетеби, аны эч ким өз билбейбиз. Бирок оорчулуктар болот, экономика алсырайт. Жөнөкөй элге абдан чоң залакасы тие баштады, мындан ары дагы тиет. Доллар менен рублдун ортосундагы айырмачылык бул так көрсөткүч. Бирок мындан тышкары дагы жөнөкөй кишилердин турмушунун оор болушу күтүлөт. Аларга өтө тыкыз болуп этегине жабышып алган кыргыз эли дагы бардыгына даяр болуш керек. Мындан ары турмуш жакын арада тез оңолуп кетүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Бул чоң каталардын аркасынан, бул көйгөйлөрдүн аркасынан биз сабырланга жана кыйынчылыктарга даярдыгыбызды көрүшүбүз керек. Бул оогатуулар кантип токтойт? Кандай жолдору бар? Аны теориялык түрдө мындай болсо, тигиндей болсо деп ой жүгүртсөк болот, бирок окурмандарга, көрүүчүлөргө мен бир гана сунушум бар эле. Эч качан ойлобош керек, биздин Кыргызда акыркы мурда эле байкагам, өзгөчө акыркы эсте ушул талкуулардын аркасынан байкалат. Айла жок деген сөз өтө биздин мүнөзүбүздү таанытат да. Биздин айла жок деген пикирге, түшүнүккө жана алсыздыкка моюн бергенибиз биздин эң чоң көйгөйүбүз, каталыгыбыз жана маңкуртчулугубуз. Ар бир адамдын сыртынан туткунда болсо дагы мээси эркиндикте болуш керек да. Эгерде биз мээбизге эркиндикке, ой эркиндигине, сөз эркиндигине жана деги эле эркиндикке жана эгемендикке умтулуубузга бөгөт койбой эркибиз болсо, анда ошол кишилердин суммасынын энергетикасы кандайдыр бир оң, керектүү, пайдалуу чечимдерди, кадамдарды жасаганга, чечимдерди кабыл алганга жана биргиликтүү элдин ынтымагынын кулдукта эмес, эркиндикке умтулган ынтымагынын күчү пайда болот дагы. Ошондо биз өзүбүздүн жашообузду коргоп калууга бир жамааттык энергияга толобуз жана жолдорун сөзсүз түрдө таба алабыз. Бардыгыбыз биргеликте күнүнө болсо дагы ар кандай ойлор менен, пикир менен алмашып атып, биз ошол чечимдерге толобуз, келебиз. Анан башкалардын дагы аны эске алганга шарты болот. Жок, эгерде өзүбүз эле айла жок деп эле жата берсек, же болосо кача берсек, же болосо жашына берсек, же болосо багына берсек, анда бизди Кудай да сактабайт. Жана бир катар өлкөлөр санкциялар жарыялады Россияга деп атпайсызбы? Бирок ошо санкцияларды мындай тоготпогондой түр калтырып атат да, же булардын кесепети эми көрүнөбү? Бул Кремлдин пропагандасы эмеспи? Ай бизге эчтеке болгон жок, ай бизге эчтеке болгон жок деп эле. Бирок алар канча эмнеге анда анчалык кыжырланып атышат, эмнеге анча ошол ачууланган саясатын, курч саясатын жана күчкө таянган саясатын улантып атышат. Таасири бар болот.
аны эгерде пропагандага багынбай тунук көз караш менен экономиканы түшүнгөн, саясатты түшүнгөн мекендештерибиздин пикирине көз салсак, анда көрүнө ошол саясаттын аркасынан мына бир кезде доллар менен атаандашкан рубль бүгүн 80-100 эсе андан алсыз болуп турат. Бул так көрсөткүч, анда башка шарттары, экономикалык шарттары, социалдык шарттары, бардык турмушка тиешелүү нерселер ошол эле 80-100 эсе алсырап, ылдыйлап, начарлап кеткен мезгил. Мындан ары дагы күтүлө берет, ошондой өйдө ылдый болсо дагы, бирок негизинен рублдун алсыроосу сөзсүз түрдө күтүлөт. Ал ошо башкалардын нааразычылыгынын жана санкция деп биз эмнени түшүнүбүз керек? Санкция деген бул биз силерди колдобойбуз. Биз силерден сатып албайбыз жана силерге саткыбыз да келбей калды. Силер менен соода кылбайбыз, мамиле түзгүбүз келбейт деген кандайдыр бир суук мамиленин белгиси жана чечими. Ошонун аркасынан өздөрүнчө башкаларга каршылыгын көрсөткөнү менен, бирок өздөрүн багып кете албаган күч алсырай берет. Ушул окуялардын фонунда биздин премьер-министрибиз Акылбек Жапаров Орусияга мындан ары 300 жыл бою силер менен чогулобуз деп убада берип келди да. Негизи бул кадамды сиз кандай бааладыңыз? Мен ал кадам болду, болгон жок. Бу орус сайттарында жазылды, бирок кыргыз сайттарында жазылган жок. Мен күбө болбогондуктан азыр ички пикиримди айтпай эле, сырткы пикиримди айтайын. Ошол кыргыз сайттарында жазылгандай эле болсунчу. Уяла турган нерсе болбой эле коюптур, болбой эле калыптыр деп азырынча ойлоп туралычы. Эгерде кыргыз окурманына дагы ачык ошондой сөз айтыла турган болсо, анан кийин уланталы бул талкууну. Анда ушуну менен биз бүгүн Маек көз жыйынтыктайбыз. Поликлиника медиасынын социалдык тармактардагы баракчаларына жазылууну унутпаңыз. Сиздер менен мен Дилбар Алимова болдум. Саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар.